Ошондон Арал кырчын ынтымагы деп ооз ачыр болуп жатыптыр бул жакта. Жигиттер, бияка көңүл бөлүп койгула, ким аксакалдарга баштап сүйлөп койгула, бааларга айтып, немелерге айтып. Bismillah, gel, turup. Ооз ачуу, Арал кырчын. Аллага шүгүр дейт. Ушундай жакшылыкка чакырып келиптир баарыбызды. Бириктирип атат. Эми мунун башы бириккенде жөн эле тамак ичинде жөн эле кетип калыш бизге максат эмес экен да. Каерде болсок да, айылда болобузбу, шаарда болобузбу, каякта болбосун ушу Алланын өкмүн тыштабайлык. Мындай сомулган жер жакшылыкка барбай калат отпош үчүн ар дайым кандай жерде болсо да Алланын атын асыгын улуктап жүрсөк, башкасын эсе кабыл этпейт. Бүгүн баягы кичине болсо дагы астай болсо дагы көптөгөн чубалдар баягы кичине болсо дагы болсо максатыбыз баягы ачырып коюш эмес эл бала баардык бизнесибизди таанып улуу кичибизди көрүп кимдин баласы экен ким кандай экенибизди чыйырдан болсо да таанып сыйлаган баары макара көчөдө уруп кетсе да тааныбай калат экен тааныбаса кайдан ким баласы ким экен бир тууганы ким экен кайсы балдар экендигин таанып көрүп эң жакшысы ушул тааныган адамдар да сыйлаган урматтаган айдын балдарынан болобу баягы келечек жаштарда дейт жаштар өскүлө жакшы алдыга койгон максаттарына болобу Кудайым башы сыйдан айырбасын бизди сыйлашкан бизди урматташкан ушу айыл балдарынан болобу жакшылыктын үстүнө жабылгыла чогулганыңызга чоң рахмат ушунта көбөйбөйлү азайбайлы келбейли эч качан келбей калгандарга саламдоо чогулуп кошула берет. Aydan keldik. İçine olmadan bu işin farkına tarlaya almayın. Tanışıp olasın, tanışırla. Ay, şahsen эгерде тайсон ушул болсо Aykel 25 tatanın balası. Aykel spor. Bir Nasımbek Atan'ın balası. Bizim Aykel'ler suların koyunan çoğuyup suların tarbiyasından yürüyoruz. ondan sonra kalkmak sever. Suların Atan'ın balası. Mehmet Atan'ın balası. Yakta Ümürbek'ten bu Ümürbek. Yak Sadret Atan'ın balası Ümürbek'ten. Yak Kanzler. айтып коймо таанышмын Sen kim bulasın? Öleceksin balası, öleceksin ne verirsin? Abdullah sen daha iyi değil mi? Akıl bilirsin. Havayın baykesi, havayın. Havayın baykesi. Hayda cümleyle de sokta cümleyle. Hasta olsun, mutmak olsun, mutmak olsun, ümitlesin, yüzlesin. Çünkü çoğu sıralı. Biz vağız... Көкөнүндүн суусун ичип баалыгын жеп баарысына даамдаш бир арыктан суу ичкен жигиттерденсе асыл баштан акыл жаштан дейт. Ушу жаштарга ыраазычылык ушу экиндей жөрөлмөнү баштап отурасыңар. Баарыңардан Алла ыраазы болсун. Агалар, эмелер, бүгүнкү чейин уюштурган агалар баарыңыздарга чоң рахмат. Ден соолукта бололу. Жараткан ынтымагыбызды бекем кылган болсун. Бүгүнкү жакшы ниет, жакшы дубаларыбызды жараткан кабыл кылган болсун. Арал кырчын жайытыбыз бөлөк болгону менен элибиз бир. Ата сарал. Орун бут болсун, ушундай жаштарыбыз өзү берсин. Assalamu alaikum. Туғандарым, байкелерим, инилерим, досторум, классташтарым. Аябай жакшы нерсе болду. Башы былтыр башта мына инилерибиз чогулуп баштадык эле.
анда да келип аябай жакшы сөздөр болгон. Мында да Жигиттер силер отуруйларбы, угулалар. сүйүнүп келдик ушул жерге. Ынтымак эле болсун, ынтымак бар болсо могу кичинекей айыл шаар бар, ага чейин жашасак дагы бирок айылдар жүрөгү соккон бир эле арал болот да, Кырчын аралында. Бир жерибиз ошакты суусун ичип, балыгын жеп чоңойгон деп айтып атат байкелерибиз. Кандай жүрөктө мында болуп аткан сөздөрдөн угуп отурсаң, улуу байкелердин айткан сөздөрү аябай биздин жүрөккө биз жетпей калды, мектепке эле курдар алдык, мектепке футбол курса, футбол курулат жакында. Ал курулса, анан кийин центрге зал салдырылды атасы экинчи план. Ошонун баарына улуу байкелер менен кичүү индилерге чейин бириксек, жардам берип турсак, баарлар мына садик жок дейли, садикти эле кылып алдык. Азырына мен эле 2 балам садик барат. Аябай жакшы экен. Эртең менен 8-де 7-де алып барасың, 5-те алып кетесиң. Ассалому алейкум. Баарыңарды көргөндө мен кубанычтамын, чынын айтканда көп кишини көптөн бери көрбөй элем. Эски көп сөз келгендейчи. Алла разы болсун баарыңардан. Ошо бүгүн бул Рамазан айында баары жолуктурабыз. Бул жакшылыктын бир белгиси, Алла Тааланын бергендер насип кылганы. Ушунча адамды ушу бир айыл деп мындай жактан чогултуп койгула. Эми мындай канаттын айтып кетти, Кудай буюрса келечегибиз астыда экен. Жакшы ойлор бар экен, жакшы максаттар бар экен. Ушу жакадан баштап биригип баарыбыз тең ушу ичинен салым кошсок, Кудай буюрса аралыбыз жакшы эле өнөт экен да, өсөт экен. Ошол менен баягы Оозтан келген жардамыбызды бере берелик. Баарыбыз эле ошол эмне дейсиң? Жакшылыкка эле чогултурабы эми? Кырмаган оразалар кабыл болсун, Аллахтан кабыл болсун. Эмне дейсиң, ушул ынтымактын нарыда уланып кете берсин дагы. Баардыгыңар ден соолук болгула. Кайсы жерде жүрсөңөр дагы аман эсен жашап жүргүлө. Ошол оразалар кабыл болсун. Мен да аралдык болом. Сабыралиев. Алла Таала разы болсун. Келип калдым. О жаштар Алла Таала кылып аткан эмелерди кимге 100 адамга оз ачылса деп Алла Таала анын дейиштен хан карай салам дейт да. Береке десе не десе береке деген ушул экен да. Убакыттын берекеси, тамактын берекеси. Ошо мен классташтар жок экен. Мен да случайно эле келип калдым. Ассаламу алейкум. Барыңарга салам. Кармаган оразаңар кабыл болсун. Бүгүнкү уюштуруучуларга чоң рахмат, Алла разы болсун. Ошол эми канаттан бери жакшы ой тилектер айтып атат. Ошонун баары кабыл болсун. Анан канат айтып кетпедиби? Жана поля деп. Ынтымак байкебиз ошону баштап келат. Анан алда ошо каза болуп калды. Негизи ошо поля неме жакшы неме экен да. Анткени өзүң деле көрдүң го баягы жазында алып барып неме тоскондо ошо полянын жогдон айынан кызыгыңыз калат тостук да. Өзүбүзгө ошондой бир неме керек экен. Келечекте ал деле дагы улана турган нерсе, ошо боло турган болсо ошону колдоп неме кылалы. Урматтуу бир туугандар, агалар, инилер. Ушул күнү ооза ачырып аткан агаларыбыздан Алла разы болсун. Ушул иш чаранын башын уюштуруп кеткен мынакей инилерибизден да Алла разы болсун. Аллах Таалам эки дүйнө бактылуулугун берсин. Акыры кыяматка чейин урпактарыбыз үзүлбөсүн. Кечирели балдар. Биринчиден бүткүл аламдын падышасы Алла субханала чексиз мактоолор болсун. Аллах Тааланын 99 ысым сыфаты бар да. Ошол ысым сыфаттардын ичинен эң бир жакшы ысым сыфаты бүгүнкү биздин чогулушка себепчи болгон жами. Аллах Тааланын жами деген сыфаты бар. Чогултуучу да мааниси. Аллах Таала ушундай экен. Чогултуучунун мааниси кандай десе, Аллах Таала өзүнүн пенделерин ушундай чогултат да. Бул дүйнөдө каяка чогултат десе, бул дүйнөдө симен биздер бүгүн чогулдук ба? Багалар себепчи болуп чогулдук. Ушундай жерге чогултат да. Ошого биз көп шүгүрлөр десек. Аллах Таала өзүнүн 12 айдын султаны болгон Рамазан айында күндөрдүн султаны болгонуна бир белгисиз да, акыркы 10 күндүктө
Кадыр түн бизде эле атпайбы? Бүгүн кадыр түн болушу да мүмкүн да. Кадыр түндүн кечесинин бир күнүндө мынакей баарыбыз чогулуп отурабыз. Аллахка чексиз мактуулар болсун. Ушундай көп шүгүр кылалы деген эмнеге дегенде, Аллах Таала өзүнүн жамий сыфаты менен бир адамдарды кысыйынга чогултуп койгон да. Канча деген акылдуу инсандар бар, канча деген бизден да кыйындар бар. Бирок Аллах Таала ушундай аларды алып барып түрмөгө чогултуп койду. Канча деген ушундай апалар өткөн, аталар өткөн, балдарын чет өлкөдө окуткан, кыйын университеттерде окуткан, билимди берген, ушундай алды Оксфорд, Кембриджде окуткан, бирок ошол балдары аларды каарылар үйүнө алып барып койду. Аллах Таала каарылар үйүнө чогултуп койду аларды. Аллах Таала анын жүзүн ары кылган болсун. Кээ бирөөлөрдү болсо ушундай мечиттерге чогултуп коет экен да. Биздин чогулуштар ушундай болсун, ушундай жакшы кеңешмелерди. Мен бул жерде дагы ооз ачуу, бирок дагы бир нерсе кошуп кетким келди. Кеңешме депчи. Мындай кеңешип анткени деген мусулманды ушундай да кеңешип кескен бармак оорубайт дейт да. Айтып коебуз го, бармак ооруйт кессе, бирок артында өкүнүч болбойт экен да. Мунун артында өкүнүч болбойт да. Баарыбыз мынакей кеңешип, ортого салган нерседе Алланын рахматы түшөт, берекеси түшөт. Бул өзүбүз үчүн эмес да, бул деген келечек муун үчүн, балдар үчүн, ал жерге баардык жакшы балдар Аллахтын ыраазылыгы үчүн болот да. Ошон үчүн баардык ошол жерде айтылган сөздөр, тилектер кабыл болгон болсун. Ким ошого себепчи болгон болсо, Аллах Таала алардын соопторун эселеп акыретте берген болсун. Ошо баарыңыздарга менин кааларым ден соолук. Баарыбыз тең аралда чоңойгон болсо, аралда волейбол ойноп эле, бул азыр мына спортту көтөрүп атышпайбы? Мынакей спорт өтө жакшы нерсе да, спорттун аркы менен көп нерсеге жеттик да. Чын эле балдарды буруш керек да. Спортко бурбасак, азыр активный образ жизни алып келбесек өзүбүзгө деген. Азыр ожирение, караса баардыгы курсактары чыккан, баары тең эле эртерээк эле картайып алышкан да. Эмнеге дегенде жашоодо спорт жок да. Сидячий жумуш жөнүндө отуруп алып, телефон чукуламай, көп баспай, анан ошол себептен баарыңарга ден соолук каалайм, жүрөгүңөргө тынчтык каалайм, эки дүнү бактылуулугун каалайм. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Бактылуулук деген эмне? Баарыбыз, баары эч ким баары эле билет аны. Бактылуулук деген эмне десе, бактылуулук бул жүрөктүн тынчтыгы да. Адамдын жүрөгү тынч болсо, ал мейли министр болсун, мейли кедей болсун, жөнөкөй адам болсун, кызматкер болсун, же бир үйүндө отурган дыйкан болсун, ал жүрөгүндө Аллах Таала тынчтык салып койгон болсо, ал адам бактылуу болот да. Бактылуулукту биз көзгө көрүнгөн материалдык нерселерди издебейди да. Ал нерсе, материалдык нерсе бул муктаждык биздин. Муктаждык да. Ошо муктаждык ал жөнөкөй бул дүйнөдөгү муктаждыктар да. Ал менен биздин бактылуулук болбойт да. Муктаждык түгөнөт, бүтпөй калат, жемийт, ушундай нерсе да. Биздин бактылуулук бул жүрөктүн тынчтыгы да. Жүрөктүн тынчтыгы кайсы жакта десе, бул динде да, ислам дининде. Аллах Таала ислам динине эле койгон бактылуулукту. Ким жашоосунда дин болсо, дин деген эмне десе, дин бул Аллахтын өкүмү, пайгамбарыбыздын сүннөтү да. Дин деген эмне десе, ата энени сыйлоо, ата энеге жакшы мамиле кылуу, еш ата эненин таманында да. Дин деген эмне десе, улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо. Дин деген эмне десе, кошуна менен жакшы мамиледе болуу. Дин деген эмне десе, аялыңдын акысын берүү. Эң жакшыңар ким дейт да? Эң жакшыңар ким дейт? Кулк мүнөзү жакшыңар дейт да. Ошон үчүн баарыбыз кулк мүнөздөрдү оңдоого аракет кылалы. Эң акылдуугар ким дейт? Өлүм келелектен мурда өлүмгө даярданганыңар дейт да. Өлүмгө кантип даярданасыз десе, кепинди алып көрдү касып эмес, өлүмгө даярдануу деген бул ушул күнүмдүк жашообузду өзү жашообузга динди алып келди да. Динди алып келип бул Аллахтан сурасак деп бул бардык нерсе болот иншалла. Ал анткени диндин артында ынтымак бар да. Дин бар жерде ынтымак болот да. Дин бар жерде береке болот. Ошон үчүн жашообузга динди алып келсек эле бардык нерсенин көйгөйүнүн чечилиши бул иманда эле да. Эмне себептен азыр биз мамлекетте тревога уруп атпайбы, коррупционерлер көп болуп кетти депчи. Мунун чечилишин 15 кыл мурда эле пайгамбарыбыз айтып койгон да. Коррупцияны жоюштун жолу. Ал кандай десе, адамдардын иманына минет кылыш керек да. Иманына эч ким көрбөгөн жерде Аллах көрүп турат, эч ким билбеген жерде Аллах билип турат, эч ким укпаган жерде Аллах угуп турат деген адамдын жүрөгүндө сезим болсо, ал деген эч качан мурдабайт, эч качан жамандабайт, эч качан жаман жолго барбайт да. Ошондо өнүгүү болот да. Ошон үчүн баарыбыздын жашообузда ошондой өнүгүүлөр болсун, жүрөктө тынчтык, үй бүлөдө бакыт болсун, баарыңыздарга мен да аябай кубанычтамын. Биринчи жолу келип атам мынакей. Көрүп алып мына Канат менен кошунабыз, Эрлан байке менен булар мурун билесиздер да, роликти теп алып аралда жалгыз киши болуш керек эле, ролик. Скейт тепкен аралдын асфальтында. Таланчык байкелердин колунан биз волейболду үйрөндүк мынакей. Жылзыбек байке, Таланчык байке, Нурбек байкелердин колунан ошолор волейболду үйрөндүк мынакей.
Ошентип бири бирибизге жакшы жагыбыздан үлгү боло берели. Инсанды айтып отурса, көптөгөн кемчиликтер да бар, жакшы жактар да бар. Бири бирибизге ошол жакшы жактарыбызды эле үйрөнгөн инсандардан болот. Койкун байкелер, амансыздарбы? Келип бергениңиздерге, ушул жамаатты чогулткан Мирсон байкелер, силердин жамаатыңарга чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Ушу жерде чогулуп, Аллахты улуктап койгонубузга бул биз убакыт ысырап кеткен жокпуз го. Бир чет ошол да. Чогулуп, Аллахты улуктап койдук биринчиден. Экинчиден өзүбүздүн проблемабыз эмес, ушакка эң эмес, айылдын проблемасын чечип атабыз. Уже биз ысырафтан өттүк. Эми мындан ары азыр кененчөнөн балдар айылдын анча-мынча проблемаларын ала келиптир. Алар бизге азыр айтып берет. Краткосрочный проблемалар бар экен, анан долгосрочный проблемалар бар экен. Ошону айтса, аны да бүтүрүп койсок, эмки жылга чейин аны бүтүрүп алсак, эмки жылы башка ким уюштурса, аларга чок берсек. Аллахым ыраазы болсун, былтыр эң биринчи садикти көтөрдүк элек. Мына билип бергендер болду, билбей көрсөтпөй бергендер болду. Бирок садигибиздин чоң проблемалары бүтүп атып, жумушка кирди. Биз ошол жылы жарандашпаганда ачылбайт болчу да садик. Ал садикти ачып койдук, мен баягында угуп калдым, 14-15 киши иштейт экен. Билсек эле садикте. Мен таң калдым, ойлочумун, 2 киши, 3 киши иштейт го депчи садикте. Болбосо айылыбыздын бир 15 семьясын. 30-та 40 чукул болот азыр. О, 15 баланын семьясы, 15 семья багып атат деген сөз да. Туурабы? Проблема болуп чечилип атат. Аралда бир чымын бар да. Бир кичинекей айылбыз, бирок баарыбыз эле эмес. Чоңбуз. Бирөөбүз министр, бирөө шефтин жанында жүрөт деген Эрлан байке чоң, өбөк чоң деген сыяктуучу. Бизеркебиз бар да. Эми мындан ары эми биздин чоңдорубуз биригип, ушул чоңдорубуз биригип, бизди сүйрөп кетсин да. Туурабы? Ошо биздин байкелер, биздин балдарды өнүктүрүп алыңыздар. Мындай жаныңыздарга помощник керек болсо, биринчи бизден карап. Киреген Бишкектин аты кандай ачам неге? Автоказашпен ачам неге? Эмкиде чак, эми бул бир жылда бирден чогулабыз да. Жакшы нерселер айтылды. Былтыр чогулганда дагы баягы мындай ачылып барыңыздар, сүйлөп эле баары эле мындай. Кимди тааныса ошо менен сүйлөшүп аткан, анан азыр бака-шака болуп баары жакшы болуп калыптыр. Сиздерди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Анан ушу ынтымагыбыз менен эле бирге иш алып бара берели. Жанагы футбольный полени айтып кетпедиби? Жигиттер ал жерде деген буюрса спонсорский болуп баары чечилип калды. Ушул өзүбүздүн балдардын тааныштары, өзүбүздүн балдар ЖРПден аракет кылышып, чечип бужурса, буюрса баягы мындай эмеси бүттү да иштеричи. Кудайым буюрса эми ошол иш жүзүнө ашып ошол нерсе салынып калса андан ары агаларыбыз менен биргеликте эмнелерибиз болуп, полный ошол жерде бир жамаат чогулуп, айылдан деле бир ынтымакты бир улантып койсок деле болот да негизичи. Буюрса салынып кетсин деп турабы. Майда чүйда жардам берчү нерселерибиз бар экен. Аны да чечип такташып алып, ошол жерде айылда жамаат эле көтөрө турган нерселер эми. Сиздерге деле убара кылып андай эле акча чогулуп эме болбойт го. Анан буюрса бүтүп калса ошол жактан бир чай үстүндө жакшы жерде отуруп, сиздер да өзүңүздөрдүн бала чагыңыздарды эстеп, дагы көптөгөн агаларыбыз келбей калды да, ошолорду да чакырып жүргүлө барып келем деп. Барганда жеңеше балдар бар эшпак. Ошо токтойт деп. Айтып көргөзө. Ал жегелерге аралып калса. Ошол ошакта бир ынтымакта жолуп ал деп ниет кылып дуа кылалы, ошол футбольный поле алып кетти. Буга чейин садиктин эле жакшы нерселери бүтүп кетти, ким колунан келген жардам берди. Анан жакшы нерселер бүтүп, жана мурун болсо 3 саат 4 саат садик болот деп аткан, азыр полный эме режимде иштеп атпайбы, садик чоң болду да. Ошол агалар. Барыңыздар, сиздерге чогулткан жамаат агаларга сиздерге ыраазычылык, Алла ыраазы болсун. Сүйлөөчүлөр болду. Байкелер, эмелер, достор. Барыңарда бүгүн жакшы тамак үстүндө жакшы сөздөр болду. Алланы улукталды.
анан ушу тоскон бүгүнкү уюштуруучу уюштуруучу байкелерге да чоң рахмат. Анан мындан кийинки ынтымакты дагы кимге өтсө дагы ошол менде сунуштар ошол эми көп деле ысырап болбостур. Эгерде мисалы 80ден 90га чейинки муун алса, уюштурса, бир күндүк же 2 күндүк, 1 күндүк турнир кылып койсо деле деген ойда. Мисалы футбол же волейбол кылыпчы. Ана мисалы биз айдан келдик да, келип тура рахмат, Алла разы болсун, тамагы дишип кеттик. Кайра кетебиз. Бирок келгенге жараша, мисалы силер деле барсаңар, семьяңар менен барсаңар, тууган тушкандар менен учурашып, Кечиксиз кетирбейсиз. жок, бир күндүк баягы балдар менен волейбол, байкелер менен волейбол ойносо, мисалы жакшы да кызык. 3 команда, 4 команда болсо деле, биринчи месте, экинчи месте деп, эми аны деле көп деле ысырап болбостур эми. Ошол жагын дагы ойлонуштуруп, кийинки муун кийин ким өткөрсө ошондой уюштурсак деген ойда. Акбайке деле сүйлөйт эле. Рахмат сага ошо байкелерди экинчи жолу көрүп атам, байкелерди уже ким келин калды да. Анан ошо ынтымак болсун, анан кийинки ирлерге дагы укпай калгандарга да айткыла, силерден кийинкилерди айтып ошол улантып ушундай болуп кетсе жакшы да, ынтымактуу болуп турсак деген ойда. Анан футбольный поле салынганда Кудай буйрса деп турабыз. Эгер ал салынып бүтүп калса дагы бир крытый волейболго бир спонсор чыгабы проект болуп кала, ошондой болсо да тартып тааныш болсо да тартып турсаңыздар жакшы болот да айылгачы. Достор, силерге чоң рахмат ушуну уюштуруп, Ороз айында баарыбызга ден соолук, ынтымак болушту, ынтымак үчүн жолуп атканбыз да. Баарыбыз мисалы үчүн мурун көрүп жүргөндөр кээ бирибиз тааныбайт экенбиз. Даже менде тааныгандар бар болуш керек араңардачы, улуу байкелердечи. Ошол тамак баарыбызды тааныштырат экен, жакындап экен да. Ошол кийинки поколение биздики экен тосо турган. Кудай буйрса айылдан деп үмүт кылып атабыз да. Күчтүү поколение экен. Аваз айткандай турнири да болот, баары тең болот да, баары жакшы буйрса. Айылга барып, 1 күн, 2 күн барып келсеңер да болот. Поляны бүтүштүк. Ошондо тосталган да. Ошого тозобуз, Кудай буйрса. Чоң рахмат баарыңарга тең. Күзгө даяп бүтөт. Күзгө даяр элесиз эми. Берден де айылдан чакан келип калдык, кечирип койгула, бизде деле мындай айылда бошогондор көп болуп калды да. Айылда түшүнгөндөр деле бар болуш керек. Баарыңарга тең ден соолук, ынтымак. Рахмат силерге да. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Бул дүнүйдө өтүп кеткен сүйүктүү пайгамбар Мустафасын, ошонун сапаларына, ошонун юбилейсине баардыгын жаткан жерин жайып турган ошо далакан жай мамин деп турган бир туугандарыбыздын өткөн чоң окуучу болсо чоң аяталар ата-энелер туугандарыбыздын жаткан жерин жайып турган Аллах ошолордун билип билбестик тоодой күнөөлөрүн кечирип Оразанын урматы менен Аллахтын баардыгын көрүп турасың, өз рахматына, өз мейримин, райымына ийишке киришиңердин Аллах себепкер болгон. Тоодой күнөөлөрүн кечиргин Аллах. Куранда айткандай биз күнөөнүн жазаганды жакшы көрөбүз, кечиргенди жакшы көрүп кетсин Аллах. Баардык ушерде алакан жайгаткан туугандарыбыздын тоодой күнөөлөрүн кечирип ийишке киришиңердин себепкер болгон. Алхамдулилlah раббил аламин, рахметике.
Endi dagы жамаат азыр resmi